Кутмандуу кечиңиздер менен Түз эфирде күндөмү маалыматтык программасынын толукталган чыгарылышы. Студияда мен Адина Байшбекова, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Министрлер кабинети тарабынан Баткен облусундагы чек арага чектеш 62 айылдын туруктуу жашоочулары үчүн пенсияларды жана жүлөк пулдарды жогорулатуу сунушталды. Өткөн жылы бюджетке салыктан 105,7 миллиард сом түшүп, план 109,2% аткарылды. Акыркы 2 жылдагы статистикалык көрсөткүч боюнча балдарга карата зордук зомбулуктун саны 70%га көбөйдү. Бензин 4 сомго, дизель 6 сомго кымбатташы мүмкүн. Бүгүн 25 январда президент Садыр Жапаров дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнүн 30 жылдыгына карата өткөн Борбордук Азия жана Кытайдын мамлекет башчыларынын онлайн режиминдеги саммитинде бүгүн биз мамлекеттерибиздин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүккө негизделген мамилелер жогорку деңгээлде экенин ишенимдүү айта алабыз деп билдирди. Мамлекет башчысы Кытай Элдик Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин бир алкак бир жол тышкы саясий демилгеси азыркы замандын эң олуттуу жана маанилүү эл аралык инфраструктуралык долбоорлорунун бири болуп саналарын белгиледи. Сегодняшняя действительность диктует необходимость эффективного воплощения совместных инфраструктурных программ по открытию новых международных маршрутов автомобильных и железнодорожных перевозок в регионе. В этой связи строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан должно стать флагманским проектом в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и значимым шагом к полноценному раскрытию здешнего потенциала коммуникаций. Китай был и остается добрым соседом, надежным партнером, близким другом и родным братом государств Центральной Азии, которым всегда можно доверять и на которого всегда можно полагаться. Мы твердо поддерживаем выбранный вами путь развития согласно национальным особенностям. Ваши усилия по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности, дело национального развития, единства и возрождения, а также вашу растущую роль на международной арене. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Марипов Улукбек Асамидинович Кыргыз Республикасынын Сауд Аравия корольдугундагы атайын жана айгарым укуктуу элчиси болуп тайындалды. Мындан сырткары дагы бир кол коюлган жарлыкка ылайык Шарипов Жусупбек Шарипович Кыргыз Республикасынын Украинадагы ишти айкалыштыруу боюнча Молдова Республикасындагы, Болгария Республикасындагы жана Румыниядагы атайын жана айгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотулду. Министрлер кабинети тарабынан Баткен облусундагы чек арага чектеш 62 айылдын туруктуу жашоочулары үчүн пенсияларды 2000 сомго жогорулатуу, жүлөк пулдарды 2 эсеге жогорулатуу, электроэнергияны 50% жеңилдик менен берүү, социалдык тармактын кызматкерлерине, дарыгерлер, мугалимдер, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин эмгек акысын кошумча көбөйтүү сунушталды. Президент Садыр Жапаров айтылган сунуштарды колдоого алып, кыска убакыт аралыгында тийиштүү нормативдик укуктук процедураларды соңуна чыгарып 2022 жылдын 1 мартынан тартып ишке ашырууну тапшырды. Баткен районунун Төрткүл айыл өкмөтү облустагы 2 өлкө менен чектешкен жалгыз айыл өкмөт. Курамындагы 5 айылдын 3-өсү Өзбекстан, 1-өсү Тажикстан менен чектешип турат. Баткен облусунун өзгөчө макамынын алкагында 62 айылдын тургундарына жеңилдиктер каралып, жогорудагы 4 айылда бул тизмеге киргизилген. Төрткүл айыл өкмөтүндө дагы 4 айыл чек арага байланыштуу ушул 62 айылдын ичине кирди. Атап айтып кете турган болсом, Агөтөк айылы Өзбекстан менен, Зарташ айылы Чоңгар айылы Өзбекстан менен, Чонтала айылы Тажикстан менен. Менин айыл өкмөтүмдүн айырмасы эле башка айыл өкмөттөр бир мамлекет менен чектешкен болсо, биздин айыл өкмөт 2 мамлекет менен чектешип турат. Максуда Саидова Тажикстан менен чектеш жайгашкан Чоңтала айылынын тургуну. 4 баласын өзү жалгыз чоңойтуп келүүдө. 4000 сомдо жөлөк пул балдарымдын жеген ичкенине, кийим кечесине такыр эле жетпейт дейт. Март айынан тартып жөлөк пул 2 эсеге көбөйө турган болуп, чек арадагы энелерди кубантты. 4 балама 4400 сом пособие алам. Ал жедирип ичиргенге, кийимге жетпейт. Пособие көбөйт деп атышат.
көбөйсө жакшы болот де. 8.000ден ашык пособие алып калат экенмин. Балдарымды кеңири бакканга, тарбиялаганга жетип калат. Аны менен катар эле пенсияга да 2000 сомдон кошулат. Чек ара айылдарында жумушсуздук күч болгондуктан тургундардын көпчүлүгүнө үлүш жерине иштеген жылдарына карап пенсия чегерилген. Ошол себептүү 1000 сомго жетпеген өлчөмдө пенсияга чыгышкан. 300дөн 400дөн кошулуп жүргөн. Ошол биринчи 800 менен чыккан. 800 менен кошулуп 6800 болду энди. Энди дагы кошулса, дагы жакшы болот онда. 2000 кошулса жакшы эле болуп калат. Тиричиликке энди жетип калат. Биздин энди бала чака, анан өзүм дарпарыма иштейбиз да энди. Ага кошо эле электр энергиясына болгон төлөм дарылануу 50%га жеңилдетилет. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды жеңилдетилген негизде көрсөтүүнүн өзгөчө режими киргизилет. Айылдардагы дарыгер, мугалим, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысы көтөрүлөт. Ошол айылдарда, чек арага жакын жайгашкан айылдарда иштеп жаткан врачтар, мугалимдер, ошолордун жана подоходный налогуна деп коебуз 10%тан төлөп келсе, бүгүнкү күндө маселе чечилди. 1-марттан баштап туруп, ошол 10% 5%га түштү. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 10 сентябрында Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Анын алкагында министрлер кабинетинин токтомуна ылайык 62 преференциялык чек арага чектеш калктуу конуштардын тизмеси бекитилген. Жогорудагы жеңилдиктер ушул жылдын 1-мартынан тартып ишке ашырылат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Кыргыз Республикасынын мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасынын алкагында жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бардык деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлердин билими тууралуу жасалма диплому болушу жана колдонулушу боюнча масштабдуу текшерүү иштери башталды. Билим берүү чөйрөсүндөгү абал мамлекеттик жана муниципалдык органдардын кадрдык маселесинин, анын ичинде өлкөнүн мыйзам чыгаруу ишмердигинин жана өлкө турмушунун бардык чөйрөлөрүнүн түзүлүшүнүн сапатына түздөн-түз таасирин тийгизет. Мурдагы жана азыркы депутаттардын жасалма дипломдорду пайдалангандыгы, билим берүү чөйрөсүндөгү укук ченемдик актылардын одоно бузулушуна байланыштуу акыркы окуялар мамлекеттик органдардын жооптуу адамдары тарабынан билим берүү процессине тийиштүү көзөмөлдүн жоктугун, анын ичинде жогорку окуу жайлардын ишинде коррупциялык көрүнүштөрдүн бар экендигин көрсөтөт. УКМК жогорку билими тууралуу документтерди мыйзамсыз даярдоо, жасалмалоо жана пайдалануу кылмыш жоопкерчилигине алып келерин жана жарандын мамлекеттик кызматы мыйзамсыз ээлегенинин натыйжасында келтирилген зыяндын орду толтурулаарын эскертет. Буга байланыштуу УКМК жогорку билими бар боюнча жасалма документтерди колдонгондор же алардын келип чыгышынын аныктыгынан күмөн саноолор болсо, адамдарды ыктыярдуу түрдө улуттук коопсуздук органдарына кайрылуусун сунуштайт. Аталган адамдар кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат жана анонимдүүлүккө кепилдик берилет. Бүгүн 25 январда Борбордук шайлоо комиссиясы Айдарова Айгүл Абдисаламановнага жогорку кеңештин депутатынын мандатын тапшырды. Ал Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү. Буга чейин БШК Орозайым Нарматованы мандатынан ажыраткан. Буга диплом чуусу негиз болду. Жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров сурактан чыкты. Ал бүгүн 7-нчи жолу башкы прокуратурага сурак берип чыккандан кийин тергөө амалдары бүткөнүн билдирди. Ал 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катары сурала баштаган. Саясатчы 2009 жылы Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Ошол кезде Мадумаров Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы болчу. Бул иш боюнча Мадумаров менен Малайзиядагы элчи Азимбек Бекназаров 19 январда беттештирилген. Бүгүн журналисттер Кыргыз Petroleum Company жабык акционердик коомунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Ишкана былтыры киреше боюнча рекордтуу көрсөткүчкө жеткени маалым. Бирок аталган компания тууралуу бир нече күн мурун журналист Болот Темировдун иликтөөсү жарыяланган. Анда айтылган маалыматтар калп экендигин мекемеден билдиришкен болчу. Коомчулуктун назарына илинген иликтөөдөн кийин журналисттер мекеменин ишмердүүлүгүнө кызыгышкан.
Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө Кыргыз Petroleum Company жабык акционердик коомуна пресс-тур өткөрүлдү. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 23 январда маалымат жыйынында Болот Темировдун иликтөөсүндөгү маалыматтар калп экенин белгилеп, журналисттерди аталган мекеменин ишмердүүлүгү менен таанышууга чакырган. Его расследование никоим образом не наносит урона моему имиджу. Почему? Потому что это все ложь. Это все как бы подставлено. Это все для того, чтобы лишь бы каралап жала жабыш үчүн болгондугу мына көрүнүп турат. Кыргыз Petroleum Company Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому 100% акционердик кылган мекеме. Учурда ишкана бензин, дизель майын жана мазутту өндүрөт. Маалыматка караганда 2021 жылы 179 000 тоннадан ашуун чийки нефтин иштетип, андан 200 миллион сом кирешет таап, мекеме тарыхындагы рекорддук көрсөткүчкө жеткен. 2020 132 000 тонна. Быйыл 135% көндүрдүк, 179 000 тонна. Кыргыз Petroleum Company ондон ашык ишканалар менен келишим түзүп, толинг кызматын көрсөтөт. Тагыраагы келишим түзгөн ишканалардын чийки нефтисин кайра иштетип берет. Кыргыз Petroleum Company ар бир иштетилген тонна үчүн 2544 сом кызмат акы алышат. Ал эми журналист Болот Темировдун иликтөөсүндө аталып өткөн Region Oil КПКнын ушул кызматынан пайдаланган ишкана экени айтылды. Ондой компания менен иштешебиз, именно давальская основа деп коет, толинговый система. То есть ал кандай система? Ал система алар бизге сырьёну алып келет. Сырьёну алып келип туруп, продукциясын кайра алып чыгып кетет. Бизге за переработку акчасын төлөйт. То есть, например, мынча тоннага мынча сом болду деп акчасын төлөп коюп, продукциясын алып чыгып кайрадан жана алып чыгып. Компаниялардын бириби? Region Oil дагы ошондой компаниялардын бири. Алар толинговый система иштешкен компаниялар азыр айткандай эле кудум ошондой эле процедура менен келет. Бизде эч кандай исключение болбойт. Кайсы компаниянын неме стажын или иштеп аткан бизге мындай доверительный отношенияларына карабайт бул нерсечи. Бул бардыгы бирдей процедура. КПКнын жетекчисинин айтымында Region Oil компаниясы кайра иштетүү кызматынан колдонуу үчүн 19 апрелде келишим түзгөн. Иликтөөлөр боюнча алар айтып жатат. Ошол Кыргыз Petroleum Company Осо Region Oil'га 3666 тонна мазут экспорттоду, сатты деп атат. Туурабы? Ал боюнча мен мына как жетекчи катары баса айтып кетким келет. Биз Кыргыз Petroleum Company Осо Region Oil'га 1 килограмм, даже 3600 эмес, 300 грамм мазут саткан эмеспиз. Эгерде биз саткан болсок, счет фактуранын бардыгы налоговыйда көрүнмөк. Алар өздөрүнүн үлүшүн чыгарган. КПК Кыргыз нефтегаздан чийки нефти продукталарын кайра иштетип берет. Ошондой эле өндүрүмдүн 10%-на ээлик кылат. Ал эми 2021 жылы мекеме 20 тонна бензин, 60 тонна дизель майын жана 98 тонна мазут өндүргөн. Информация, information, buyer деп турат. Ферганский НПС. Бул деген сатып алуучу Ферганский НПС. Supplier Осо Region Oil деген бул поставщик Осо Region Oil. Демек бул деген Кыргыз Petroleum Company менен Region Oil ортосундагы алып сатуу мамиле эмес, бул Ферганский НПС менен Осо Region Oil'дун ортосундагы сатып алуу мамилелери болуп атат. Биринчиден бул жерде жазылып турат закупающая сторона Purchase Өзбекстан сатып алып атат. Топочный мазут марки М100 для дальнейшей переработки с содержанием серы 0,587%. Страна происхождения Кыргызстан. Изготовитель Кыргыз Petroleum Company, производитель Кыргыз Petroleum Company. Соответственно, бул маалымат боюнча мына Болот Темиров айтып атпайбы, ушул маалыматка таянып, ушул сатып алды Кыргыз Petroleum'дан Осо Region сатып алды деп атпайбы. Бул өзү негизи бул булак, ал айткан сөзүн төгүн деп атат да, өзү менен противоречит. Иликтөөдө аталган Region Oil компаниясынын башчысы Назгул Айдарова журналист Болот Темиров тарабынан айтылган маалыматтарды четке каккан. Кыргыз Petroleum ишканасынын дагы Ташиевтердин үй бүлөсүнүн дагы менин Region Oil компанияма эч кандай тиешеси жок. Болот Темиров айтып жаткан мазуттун дагы Кыргыз Petroleum'га такыр тиешеси жок. Мен башка фирмалар сыяктуу эле чийки нефтини Кочкур Атадан сатып аламын жана Топлингдин негизинде нефтини кайра иштетүүчү заводдорго беремин. Кыргыз
Кыргыз Петролиумда кайра иштетип берүү кызматы бар. Аны үчүн кызмат акысын төлөймүн. Андан чыккан продукцияларды, мисалы түстүү нефти продукцияларды жергиликтүү рынокко сатамын. Ал эми мазутка бизде суроо талап болбогондуктан аны чет мамлекеттерине экспорттоймун. Бардык тийиштүү салыктарды төлөймүн. Демек мен сатып жаткан мазут ал Кыргыз Петролиумга такыр тиешеси жок. Журналисттерди такталбаган маалыматтарды таркатпоого чакырат элем. Буга чейин Темиров Live YouTube каналында журналист Болот Темировдун Кыргыз Петролиум Компани жабык акционердик коомунун ишмердүүлүгүнө байланыштуу иликтөөсү жарыяланган. Анда ортомчу катары Region Oil жеке компаниясы КПКдан мазут сатып алып, чет өлкөлөргө экспорттоп 2 күндө эле 37 миллион сом пайда тапканы айтылат. Камчыбек Ташиев бул маалыматтардын калп экенин, Ташиевтердин үй бүлөсүн каралоо үчүн коомчулукка таратылганын маалымат жыйынында билдирген. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Энергетика министрлигинин маалымат катчысы Жийде Зоотбекова Кыргызстандын бардык аймагына электр кубаты берилди деп кабарлады. Ал кээ бир райондордо электр жарыгы жок болушу мүмкүн экенин айтып, жакын арада кошуларын белгиледи. Ошондой эле бардык подстанцияларда кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иш алып барары айтылды. Ал эми Бишкек шаарындагы турак жайларга жылуулук түнгө чейин жеткирилет. Бүгүн саат 11ден кийин Кыргызстандын бир нече аймагында электр энергиясы өчкөн. Көп өтпөй Өзбекстан менен Казакстандын дагы бир катар аймактары электр кубатысыз калган айтылган. Үстүздөгү жылы Камбар Ата 1 ГЭСинин биринчи фазасынын курулушун баштоо пландалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында курулушка инфраструктураны даярдоо үчүн 18,8 миллион доллар талап кылынат. Ал эми биринчи генераторду ишке киргизүү үчүн 486 миллион доллар талап кылынат. Ал үчүн 3 жылга жакын убакыт керектелет. Өткөн жылы бюджетке салыктан 105,7 миллиард сом түшүп, план 109,2%га аткарылды. Бул тууралуу салык кызматынын төрагасы кабарлап, 2022 жылы мекеменин алдында 155,6 миллиард сом суммасында салыктарды чогултуу милдети тургандыгын кошумчалады. Муну менен катар ал камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча да толук маалымат берди. Теманы кабарчы узулантат. Мамлекеттик салык кызматы 2021 жылы бюджетке 105 миллиард 714 миллион сом салык жана жыйымдарды чогултту. План 109,2%га аткарылган. Тактап айтканда, каражат 8 миллиард 945,1 миллион сомго ашыкча жыйналган. Салык кызматы салык боюнча пландык тапшырмаларды бир катар факторлордун негизинде ашыгы менен аткарды деп эсептесек болот. Анын ичинде салыктык башкарууну өркүндөтүү, ишкерлерге онлайн кызмат көрсөтүү, атап айтсак, бул смарт салым, салык жол-жоболорун фискалдаштыруунун долбоорлору, анын ичинде электрондук эсеп фактура, жыйынтык пост системасы, товарларды маркалоо жана башка долбоорлордо өзүнүн жыйынтыктарын берди. 2020 жылга салыштырмалуу салыктардын келип түшүүсү 26,7 миллиард сомго көбөйгөндүгүн, анын ичинен республикалык бюджетке 86 миллиард 332,7 миллион сом жыйналгандыгын айтты. Жергиликтүү бюджетке 19 миллиард 381,3 миллион сом чогултулган. Тышкары экономиканын бардык тармактарында терең талдоо жана мониторинг жүргүзүлүп жатат. Бизнести көмүскөдөн чыгаруу, ЕАЭП мүчө өлкөлөр менен соодалашуу алкагында кыйыр салыктарды башкаруу боюнча дагы алгылыктуу иштер алып барылып атат. Бул иштердин алкагында укук коргоо органдарындагы абдан көп бизге берген жардамы тийди. Булар менен бирге ушул жетишкендиктерге жетип жатабыз. Муну менен катар ал 2022 жылы салык кызматынын алдында 155,6 миллиард сом суммасында салыктарды чогултуу милдети тургандыгын кошумчалады. 2020 жылга салыштырмалуу камсыздандыруу төгүмдөрү 5 миллиард 189,4 миллион сомго көп чогултулгандыгын маалымдады. Мамлекеттик салык кызматы 21 жылдын жалпысынан 38 миллиард 378,7 миллион сом камсыздандыруу төгүмдөрүн дагы чогултканга жетиштик. Берилген план 100,5%га же болбосо 197 миллион сомго көбүрөөк жыйналды. Былтыркы жылга салыштырмалуу 5 миллиард 189,4 миллион сомго көп чогулду. Ал арада аталган кызматтын басма сөз кызматы жалпы салык режиминин негизинде салыктарды төлөгөн жана 2021 жылдын 31 декабрына карата кошумча нарк салыгын төлөөчү болуп эсептелбеген салык төлөөчү 2022 жылдын 28 январына чейин төлөөчү катары катталуу же атайын салык режимине өтүү үчүн салык органына арыз берүүгө тийиш экендигин кабарлады. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.
25 январга карата Кыргызстанда коронавирус 412 адамдан аныкталды. Ооругандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынын тургундары. Саламаттык сактоо министрлиги вирустан дагы 3 бейтап каза болгонун билдирди. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 жуккандардын жалпы саны 196 миңден ашты. 2854 бейтап каза болду. Ушул күндөрү 1539 бейтап ооруканада, 6709 адам үйүндө дарыланууда. Саламаттык сактоо министрлиги ай башында коронавирустун омикрон штаммы катталып, өлкөдө коронавирустун 4-чү толкуну башталганын билдирген. Оору кескен көйгөндүктөн Бишкек кызыл зонага кирип, бир катар орто мектеп онлайн форматта окууга өттү. Өлкөдө вируска каршы вакцинанын биринчи дозасын алгандардын жалпы саны 1,3 миллиондон ашты. Экинчи дозасын алгандар 1,1 миллионго жетти. Министрлик жашы 60-тан өткөн адамдарды бустердик дозаны, вакцинанын 3-чү дозасын алууга чакырууда. Коронавируска каршы бустердик дозаны алуу аралыгы 4 айга кыскартылган. Мурда бул аралык 6 ай деп белгиленген. 3-чү доза менен эмдөө 2021 жылдын 20 декабрында башталган. Акыркы 2 жылдагы статистикалык көрсөткүч боюнча балдарга карата зордук зомбулуктун саны 70%га көбөйдү. Зомбулукка кабылгандардын көпчүлүгү ата-энеси сыртта мигрант болуп иштегендердин балдары. Мындан кийин улан кыздарды коргоо үчүн атайын кызмат көрсөтүүчү уюмдар уюштурулуп, психологиялык жана укуктук жардам көрсөтүлүп келүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат. 2020 жылдан бери балдарга карата зордук зомбулуктун саны 70%га өскөн. Ал эми 2021 жылы балдарга социалдык жардам көрсөтүү кызматы запкы тарткан 745 балага көмөк көрсөткөн. Мындан улам Бишкек мэриясы балдарды зомбулуктан коргоо максатында 17 миңден ашуун үй-бүлөнүн жашоо шартын иликтеп чыгып, керектүү жардамды көрсөтүп жатканы айтылат. У нас тоже также в целях защиты прав и интересов детей. Бизде зордук зомбулукка кабылган балдарды коргоо үчүн муниципалдык борбор ишке кирген. 2021 жылы физикалык зордук зомбулукка кабылган 63, сексуалдык зомбулукка кабылган 59 балага жардам көрсөтүлгөн. Бизде балдар менен иштешкен психологдор, соттордо балдардын укугун коргогон юристтер иштеп жатат. Балдардын өмүрүнө коркунуч келтирген окуялар же балдарга зордук зомбулук көрсөтүлгөндүгү жөнүндө маалымат жете турган болсо, Бишкекте 2 балдарды коргоо борбору иштейт. Алар ар кандай кырдаалга кабылган балдарга кызмат көрсөткөнгө дайым даяр. У нас есть при центре помощи. Зомбулукка кабылгандардын көпчүлүгү ата-энеси миграцияда жүргөн балдар болсо, айрымдары ата-энесинен эрте ажырап, жакын туугандары тарабынан запкы көргөндөр. Мындан улам өлкөнүн ар бир аймагында балдарды зомбулуктан коргоо үчүн атайын кызмат көрсөтүүчү уюмдар уюштурулуп, психологиялык жана укуктук жардам көрсөтүлүп келет. Бир проблема бар болсо, муну баягы бала деген алсыз да. Анан кийин андан күчүн чыгарып эле ошо балдарды күнөөлүү кылып ушундай өңүттө карагандык бизде ошондой бир адат болуп калган да, ошо баары эле балдарды басып чата калып эле ошолорду урушуп эле. Бирок негизинен кайра келип эле ошо ата-энелерге такалат, ата-эне дагы өзүн караш керек. Өлкөбүздө жашы жетелик балдарга карата оор жаракат келтирүү беренеси менен айыпталгандар жок эмес. Мисалы, бир нече күн мурун Ысык Көл облусунда апасы кызын сурабай чыгып кеткени үчүн катуу сабап салган. Жыйынтыгында жашы жетелек өспүрүм ооруканада каза болгон. Баланын жетилүүсү, өнүгүүсү ошо биринчи кезекте энеси менен, андан кийин сөзсүз түрдө атасы менен бирге бир чөйрөдө болуш керек. Себеби дегенде бала деген адам баласы ушундай бир жандык, ага бир гана биологиялык муктаждыктарынын канааттануусу эмес, анан жана психоэмоционалдык жагы дагы, моралдык жагы дагы өтө маанилүү да. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2021 жылы балдарга карата өлкөдө жалпы 325тен ашуун зордук зомбулук катталган. Үйүнө нур токмокко алынган 174 балага соттор ата-энесинен, жакындарынан коргоо үчүн атайын ордер берген. Албетте бүгүнкү күндөгү көйгөй жараткан бул ошо өспүрүмдөрдүн үстүнөн зордук зомбулук жасаган фактылар болуп атат. Ошол фактыларды болтурбош үчүн жаш өспүрүмдөр иштөө инспекциясы жалпы республика региондордо алдын алуу профилактика иштерди көп жүргүзүүдө. Жалпысынан эне атага билимдүү болуш үчүн жанагындай электрондук китепчелерди чыгарганбыз. Ошо китепчеде балага кандай мамиле кылыш керек, баланы кандай коомдогу терс көйгөйдөн сакташ керек, ошонун баары камтылган. Мындан улам зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жабыркаган балдарга жардам берүү максатында балдарга тез арада шашылыш жардам берүү үчүн социалдык автомобиль социалдык кызматы иштейт. 2021 жылдын ичинде аталган кызмат тарабынан 745 чыгуулар болгон. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.
Жаабат шаарындагы Спутник аймактык башкармалыгынын имараты капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, аталган башкармалыктын имаратында коомдук алдын алуу борбору ачылды. Башкармалыктын имаратын оңдоп түзөө иштерине жана компьютердик жабдуулар, эмеректер менен камсыз кылууга жалпысынан 800 000 сомдон ашуун каражат жумшалган. Каржылоо жергиликтүү бюджеттен жана эл аралык толеранттуулук фонду Safer World уюму тарабынан ишке ашкан. Белгилей кетсек, Жаабат шаарында 4 коомдук алдын алуу борбору бар. Аталган борборлор жергиликтүү жашоочулардан арыз даттанууларды кароо, жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштөө, жашоочулар арасындагы пикир келишпестиктердин алдын алуу боюнча иш алып барат. Спутник аймагындагы милициялар менен элдин ортосундагы өтө тыгыз иш алып барыш үчүн мындай зордук зомбулуктардын болтурбоо алдын алуу болгондугуна себептүү ушул коомдук алдын алуу борбору ачылган. Бензин 4 сомго, дизель 6 сомго кымбатташы мүмкүн. Мындай маалыматты нефтетрейдерлер бирикмесинин жетекчиси билдирүүдө. Жыл ичинде айы 95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 27,2 сомго, же 72,4% кымбаттады. Мунай менен кошо айрым азык-түлүк кызматтары дагы кымбаттайт. Мындай көрүнүш тургундарды сарсанага салууда. Толугураак кийинки сюжетте. Күйүүчү май ташып келүүчүлөр эми Орусиянын заводдорунан бензинди тоннасына $110, дизелди $130 кымбат алат. Кыргызстандагы нефтетрейдерлер бирикмесинин эсептөөсүндө жакынкы айларда бензин 4 сомго, дизель 6 сомго кымбатташы мүмкүн экендиги айтылууда. Баанын саткан баасы $735 болуп атат. 92 үлгүсүндө бензиндикичи. Ага акциздерди, НДСтерди, темир жолдогу жол кирен наркын барын кошуп келгенде Кыргызстанга өз наркы болуп туруп, 1 тоннасы $945 чыгып атат. Аны мындай эле сомго санап келгенде 59 сом 90 тиын бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө. Ал эми азыр жогорулаган баа менен келип туруп бул жерден сатылганда, анын дагы 3 сом 4 сомго бизге кымбаттайт да. Ошону биз мындай маалымат кылып, элдин баарына маалымат катары берейин деп туура чечтик. Өлкөнүн транспорт тармагы автоунаа жолуна гана байланган. Кыргызстанда күйүүчү майдын кымбатташы калктын жашоо турмушуна дароо таасир этет. Мунай менен кошо айрым азык-түлүк кызматтары да кымбаттайт. Мындай көрүнүш тургундарды сарсанага салууда. Бардык жакта ушундай болуп атат, ушуну биз бардыгыбыз туура түшүнүп, иштегендер дагы ичине ошол айлыктарын көтөрүп, бардыгыбыз ошо бири-бирибизди түшүнүп, эме кылыш керек болуп атат. Бул биздин гана мамлекетте эмес, бул бүткүл дүйнөлүк рыноктон чыгып аткан нерсе болуп атпайбы? Ошондон келип, анан багы тарткылыштык маалынан, бензинден, кем поступление болгон маалынан бул бензин кымбаттаганы турат. Булга эми кымбаттаганына биздин бийликтегилер кандай аракет жасаш керек? Биринчиден мынау элдин айлык маянасы көтөрүлүш керек да. Бензинге салыштырмалуу. Пенсияны, пособияны дегендей ошолор жагын караштырып койсо, көтөрүп койсо, карапайым калкка кыйла жардам болгон турат да. Бул бийликтин иш аракети да. Жыл ичинде айы 95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 27,2 сомго, же 72,4% кымбаттады. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин кызматкери күйүүчү майлоочу майга болгон баанын өсөөрүн тастыктады. Ошол эле учурда негизсиз кескин көтөрүлүп кетүүсүнө жол берилбей турганын кошумчалады. Антимонополдук орган тарабынан биз азыркы күндө жума сайын, ар күн сайын май сатуучу жайларда баалардын өз кандай темпте өсүп атат, ошол боюнча анализдерди жүргүзүп атабыз. Жана биздин мамлекеттик агенттик тарабынан нефтетрейдерлер ассоциациясы менен биргеликте ошондой эле чоң бизде май ташуучу ишканалар бар да. Булар Ред Петролиум, Газпром, Партнер нефть деген, Бишкек Петролиум дегендер да. Ошолор менен тыгыз байланышта биздин борбордук аппарат тарабынан тийиштүү жетекчилер тарабынан дагы иш чаралар жүргүзүлүп атат да. Алдын ала баягы Кыргыз Республикасынын атаандашдык жөнүндөгү мыйзам талаптарын сактоо боюнча ошол талаптардын негизинде кандайдыр бир спекулятивдик себепсиз бааны көтөрүп жиберүү боюнча алдын ала иштерди жүргүзүлүп атат. Орусия 2022 жылы Кыргызстанга 650 000 тонна бензин жана 550 000 тонна дизелди бажы алымсыз берерин кабарлаган. 2021 жылы Москва Бишкекке 460 000 тонна бензин жана 485 000 тонна дизель жиберген. Кыргызстан жылына 1 миллион тоннадан ашык күйүүчү май керектейт. Өлкө мунайга дээрлик Орусиядан көз каранда.
Серепчилер Кыргызстанда кара майдын баасын туруктуу кармап туруу үчүн өлкөдө мунайды кайра иштетүүчү заводдордун ишин өнүктүрүү керек экенин айтып келет. Нефте трейдерлер бирикмесинин маалыматында Кыргызстанда 290 миллион тонна мунайдын запасы бар. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион. Ош тазалык муниципалдык ишканасы 12 атайын таштанды ташып чыгаруучу техникасын жаңылады. Ошол менен бирге мекеменин имараты капиталдык ремонттон өткөрүлүп, кызматкерлер жана жумушчуларга салынган ашкана бүгүн 25 январда пайдаланууга берилди. Эми ош тазалыкта иштегендерге ысык тамак үчүн айлыгына кошумча акча төлөп берилери маалымдалды. Толугураак кабарчыбыз сөз кылат. Бүгүн 25 январда Ош тазалык ишканасы таштанды ташып чыгаруучу жаңы техникалуу болушту. Уналарды тапшыруу аземи кала мэри Алмаз Мамбетов, тазалык ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмаилов, Европа биримдигинин Кыргызстандагы элчиси Эдуард Ауердин катышуусунда өттү. Тазалык ишканасындагы жаңылануулар атайын долбоордун негизинде жүрүп жатат. Ага ылайык алдыда Ош шаарына жаңы таштанды талаасын куруу жана техникаларды алуу каралган. Ушул полигондун тагдырын чечиш керек. Бул жерде эми полигон, жаңы полигонго акча каралган. Биз азыр ушул Европейский банк менен ушул эски полигондун рекультивациясын сүйлөшүп атабыз. Ушул бул маселе ачык бойдон турат дагы эле. Бул эми азыр жолдорун сүйлөштүк, кандай кылып чечсек болот, кандай кылып иштейбиз. Ошо андан тышкары ушул бизге дагы башка мындай бир жакшы проекттерди сүйлөштүк. Бул ушул сунуш берип атышат. Ушул биздин шаарыбыздагы транспорт маселесин чечүү боюнча. Ош шаарындагы катуу тиричилик калдыктарын башкаруу системасын жакшыртуу долбоорунун алкагында буга чейин да Ош тазалык ишканасына 2019-2020 жылы техникалары, контейнерлери жаңыланган. Мунусунда мекеменин имараты толугу менен капиталдык ремонттон өтүп, мында иштегендерге бардык шарттар түзүлүүдө. Эң неме мындайынча айтканда жакшы жеңил иштер жеңил болуп калды. Баягындай кыйналып, кысталып неме кылгандын ордуна ушул кабинанын ичинде эле бар жокту басасың, аркасындагы мусорду алып кирип кетет, толгондо өзү сигнал чалат, толду деп ошол боюнча айдап свалкага барабыз. Бул долбоор Европа биримдиги тарабынан каржыланып жатат. Жалпы суммасы 10 миллион евро. Мунун 5 миллиону грант түрүндө кайтарымсыз, 5 миллион евро кредит катары берилди. Бул суммага көп жумуштар аткарылып жатат. Биз дагы Европа биримдигинин колдоосу менен эки чоң бизнес тармакты колдоого макулдаштык. Ошондой эле Ош тазалык ишканасынын кызматкерлерине атайын ашкана салынып, бүгүндөн пайдаланууга берилди. Эми мында иштеген жумушчулардын айлыгына ысык тамак үчүн кошумча акча төлөнөрү маалымдалат. Буга чейин Ош тазалык ишканасында билесиздер 2 жыл аралыгында ишканада бир дагы эски техника калган жок. Андан сырткары мэриядан да техника алып берген, өзүбүздүн каражаттан да техника алдык и грант түрүндө Европейский банк развитиядан да 26 техника алып. Ошо менен Ош тазалык ишканасында жалпысынан бүт баары жаңыланды десем жаңылышпайм. Кошумча маалымат катары айта кетсек, Ош тазалык ишканасында 340 кызматкер эмгектенет. Мындан сырткары каттууга алынбаган сырттан иштегендер да бар. Алардын көпчүлүгүн улгайгандар толуктайт. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.